Жеңиш Парпиевич, сизге Айыл чарба министри буга чейин биздин комитетте жооп берип атты эле. Россельхознадзордун маалыматы болсо деле Россиялык Федерациядан биздин дыйкандарыбыздын чыгып кеткен товарлары деген бизге кайрылбайт дейт. Бирок Россельхознадзордун мына октябрь айында эле 120 тонна сухофрукты, анан кайра эле 23 октябрдын 4-ü, сентябрдын аягы 20 тонна сухофрукты, ошол эле убакта 2-3 күндөн кийин 40 тонна Новосибирск деп келип атат, 138 тонна казактар менен бирге 17 ноябрь деп берип атат. Анан кандайча Жеңиш Парпиевич биздин продукция кайрылып келбейт деген сөз болуп атат да. Мен ойлойм, Айыл чарба министри система мындай немеге бир нерсеге такабай мындай маалыматты ачык эле айтыш керекпиз да. Бул биринчиси, бул тактаган жерим. Экинчиси, аткезчилик боюнча анан менин коллегаларым да айтып кетти, эмнеге Кытайдан Кыргызстанга келген продукция, анан Кытайдан ошол эле Кытайдын статистикасы бир маалымат берип атат, Кыргызстандын статистикасы бир маалымат берилип атат да. 2000 жылдары мисалы деген Кыргызстан Кытайдан 48 миллионго товар алдык десек, Кытай ошол эле убакытта 20 жыл мурда 76 миллион берип атат да. 2005 жылы ар бир революция сайын биздин цифралар секирип атат да. Кыргыз эл деген үмүттөнүп ошол революция жакшылыкка алып келет, биз өнүгөбүз деп аткан сайын тескерисинче бул жерде цифралар вообще башкача маалымат берип атат да. 2005 биринчи революция Кыргызстан 102 миллион деп Кытайдан импорт деп берип атсак, Кытай ошол эле убакта 867 миллионду берип атат. 2010 революция Кыргызстан 666 миллион берип атса, Кытай уже 4 миллиард берип атат да. Бизде мындай революция сайын жашоо биз элди жыргатпай да, өз бюджетти да жыргатпай, тескери болуп атабыз да. 2015 жылдары берилген маалыматта 2 эсе көбөйүп атат. 1 миллиард 400 миллион Кыргызстан берип атса маалыматты, Кытай 5 миллиард деп берип атат да. Мен бул цифраны эмнеге айтып атам? Сиз айтып атасыз, таможня айтып атат да, кечиресиз. Аты жөнүңүздү Алтынбек Элимович, сиз айтып атасыз. Мына коллегалар сурап атат да, эмнеге Кытай менен Кыргызстан статистиканын ортосундагы маалыматтар, цифралар ар кандай болуп атат? Сиз бул жерде кошуна мамлекеттердин товарлары менен бирге транзит деп шылтап атасыз да. Анда менде мындай суроо, эмнеге Турция менен Кыргызстандын ортосунда 20 жылда Турция 1 миллиардты берип атат, Кыргызстан 3 миллиардты берип атат, түрктөр менен биздикинде цифраларыбыз 2 миллиард ортодо жоголуп кетип атат. Макул тияқты транзитке шылтаңыз. А түрктөр менен эмнеге шылтайсыз? Ортожо ЕАЭС жок. Кандай жооп бересиз буга? Айтсаңыз, бул расмий түрдө берилген маалыматтар. Кытайды, Кыргызстанды транзитке шылтадыңыз, ЕАЭСте ортодо контроль бар, контроль жок. Ар кандай менимче бул шылтоолор да. А Турция, Кытай четко, конкретно. Турки показывают, что в Кыргызстан 1 миллиард түрктөр менен товар оборотту 20 жылда деп көргөзүп атат, түрктөр 3 миллиард көргөзүп атат. Ортодо 2 миллиард акча каяка жоголуп кетип атат. Жооп бере аласызбы? Эльвира Жылгалбековна, Кытай мамлекети боюнча мен айтып кеттим. Транзит Турция мамлекет боюнча мен сизге тактап кагаз иретинде берсем болобу? Так маалымат кылып. Менде азыр бул маалымат жок экен, статистика боюнча. Таможня жетекчиси болуп алып, мындай суроолорго жооп бере албасаңыз, анда кечээ митингге чыккан эл туура эле айтып атат. Жумушуңуздан кетиңиз. Туура эле айтып атат. Сизде маалымат жок. Сиз менен кошо ГСБПте кетип атканда анда туура болуп атат да. Дагы менде мындай да, кечээ мен Швея биздин аялдарыбыз, айымдарыбыз менен жолуктум да. Ушунча миңдеген өзүмдүн шайланган жеримден сокулуктан деген жүздөгөн эмес, 2-3 миң кыздарыбыз в основном ажырашкан, 2-3 балдары бар, жетим кыздар да, жалгыз бой аялдарда жолуксам айтып берип атышат да. Кантип иштейсиңер десем, биз Россияга товарлар жөнөтөбүз деп атышат да. Жеңиш Парпиевич, бул сизге маалымат. Россиядан 100 000 сомдук лимит коюп койду дейт. Эми ошол кыздар менен кечке отурдум да, мага мынтип айтып берип атышат да. Россияда азыр эмне болуп атат? Вот лимитти киргиздиңер да. Орустар киргизишиптир. Биз дейт, ошо банкка барабыз дейт, анан 700 000 кыргыз дейт, бири-бирибизди тегеренип атып туруп, 700 000 кыргыздар, кыргызстандыктар бири-биринин туугандарын, эжелеринин, байкелеринин паспортун жалдап атып туруп, ошол бир айда бир кишиге бир паспорт менен 100 000 сом эле жөнөтө алат экен да, 100 000 рубльбы? Ограничение 100 000 рубль. Ошол лимит менен они уже ушундай куурап аябай ушунчалык кыйналып бүтүштүр. Банкка барганда ар бир орус кемпирге, чалга барып туруп жалдырайбыз дейт, анан 100 000 рубльди переводить эткен чекти кошо кайтарып барабыз дейт.
И үстүнөн дагы шапкесин беребиз дейт, ошол тиги кемпир чалга жалдырап өткөрүп бергиле дейт. Анан ортодо дагы наличный менен жөнөтөлүк десек, аэропорттон информация чыгып калып, мына бир баланы жакында Москвадан кармалыптыр. Кесилдиби, кесилген жокпу, аны мен тиги посольстводон маалымат алам. Екатеринбургда мына бирби 2 жума мурда биздин кыргыз жараныбызды атып кетиштир. Бүт мигранттар билет. Ошентип 100 000 сомдон качкан бала көтөрө албаган, которо албаган, акчаларын которо албаган кыргыздар деген ошентип бир адамды жалдашып, наличный перевод өткөрөбүз деп, аны местный бандиттер билип алышып, ал баланы атып кетишет. Ортодо миллиондогон жарандарыбыздын, мигранттардын акчасы обмин болду да, жоголду. Эми ыйлап атышат дейт да, бизди таптакыр жалдырат бүттүңөр дейт. Ошо Центральный Азия башка мамлекеттин башка тиги жарандарга аларга барабыз дейт. Ортодо көрү 100 000 сом которуп берип, ал 100 000 сомду жеткирсе, которсо которот, которбосо бир цифрасын алмаштырып коюп туруп, башка мамлекеттин жарандары дейт, биздики да айтып коюшат дейт сөзүнүн ачыгы. Талага отургузуңар деп, мына кыздар сыздап атышат да. Мен 3 баламды окута турган немем жок, мына товарлар жөнөтүп, жалдырап атабыз деп, кечө их 100 девушек собрались, суранып атышат. Теги премьерибизге, президентибизге, депутаттарыбызга жеткирип бериңизчи эже дейт. Таптакыр жалдырап бүттүк дейт да. Жеңиш Парпич, каждый день они теряют. Огромные. И там судьбы решаются. Банкрот болуп, талалап атасыңар бизди деп ыйлап атышат да, кече келип алышып. Мен жооп берип коеюн, жооп бериңиз. Жооп берип койсоңуз. Элвира Жаргалбековна, биринчиден жийип туруп бир адам бир канча кишинин 100 000 сом акчасын которду деген бул жалган маалымат. Себеби ар бир жараныбыз, паспорт бар жараны бир айда 100 000 сом которулат. Мен ошону айтып атам, бир айда лимит 100 000 сом деп айтып атам. Жок, сиз азыр мен сол сөзүмдү бурмалабаңыз да. Мен айтып атам, бир киши башына бес паспорт менен 100 000 сом. Сизди аябай мындай жакшы уктум да, ошон үчүн айтып атканым. Бул жерде азыр бул сумма жөнүндө биздин премьер-министрлер сүйлөшүп туруп, улуттук банктар ишти жүргүзүп атат. Ал эми чоң көлөмдө акча көтөрөм деген акчаларга эч кандай тоскоолдук жок. Банкка барып туруп, счет эсепти ачып туруп, 100 000 эмес, миллион сомду кото берсе дагы мүмкүнчүлүк бар. Бул деген баягы 100 000 сом деген, бул деген баягы орусча айтканда платежный системалар. Разовый самый облегченный перевод. MoneyGram, там ошол сыяктуу платежный системалар, ал жерде мындай келип эле которо бере турган неме. Жеңиш Парпиевич, чтобы официально больше 100 000 миллион деп которуш үчүн, они должны быть официально оформлены в ОСО. У нас швейники 90% не оформлены в ОСО, работают по патентам. Вы прекрасно это знаете. Большая часть. И они оптом, когда отправляют, у них и документами большая часть, у нас нет, говорит, мы не нанимаем бухгалтеров, у нас нет официально оформленных компаний. Мы же знаем, как они работают, и вы знаете, и мы знаем. Поэтому они туда ошакта ушончун талалап жүрүшөт-то. Если бы у них все было поставлено, если бы мы смогли их объединить в крупные швейные корпорации, тогда и мы, и вы им не нужны были бы. Монтип кече мага жалдырап турмак эмес. 10-20 биригип алышып. Эми сиз мындай маалыматтан чуть-чуть башкача берип атасыз да? Сизге жолун түшүндүрүп атам да, Эми алар бул жолду билбесе мага кайрылмак беле. Алар биз аны билебиз, расмий кагаздарды сурап атат дейт. Половина, биз бир квартирада 10 кыздан жашайбыз дейт. Бизде деген туган тушкан кто есть, баарыбыз которуп атып, а когда оптом сатканда ткань, фурнитура, тякбай калганга каражатыбыз жетпей калып атат деп, мына кече мен уккан сөздөрүмдү айтып атам. Сиз кааласаңыз, мен ошол адамдарды жолуктуруп, сизге жолуктуруп берейин. Мага ишенбесеңиздер да. Билбесеңиз, швейниктер чогултуп алып сурап көрүңүздөр, сизге айтып беришсин да. Мындай таптакыр эле сөздү башка нукка бурган болбойт го, мен баарын түшүнөм. Жолуктуруп берем, мен сизге телефондорду берем. Жолуктуруп түшүндүрүп бериңиз ошол адамдарга. Ыйлаган көргөндөн кийин анан сиз түшүнөсүз. Эмнеге мындай ызычуу болуп атат деп. Андан кийин эң булардын ызылдаганы башка жарандар аркылуу алар деген акчасын алып алышып, бирок аягына деген акчасы калып калып атышат да. Биз ошол каражатыбызга да жетпей калып атабыз деп ошого ыйлап атышат да. Экинчи, кечээ болгон митинг тууралуу мына коллегаларым да айтып кетти. Негедир биз конфликт интересов, анан репутация деген сөздү улам эле унутабыз. Мен мындай канча жолу парламенттен деле көтөрдүм да. Эл аралык деңгээлде репутациялык жоготууларды ойлобой калдык да. Инвестор деген азыр ойлонуп кош керек. Ичиндеги контрабанданын аягында деген тиякта Турциядан бери булардын колдору узун экен, контрабандисттердики. Турциядан да атып салышат экен да, инвесторбу, иштеген адамдарбы, они же не различают.
Поэтому могу иш боюнча иш козголду деп атасыңар, буну аягына чыккыла, анан сураныш бул ачык болуш керек. Комиссиялар чогултканда пресса барсын, жарандар барсын, анан ортодо мен де коллегаларыма сунуштайт элем, активисттерди кошкула да. Бизди уже өзүнчө границаларды бекитип карап атасыңар, баарын жабып карап атасыңар деп элде жаман көрүп атат да. Кечээ ызылдаган ошол болуп атат. Анан Бакир Дулатович, сиздин оюңузча ушул азаттыктын анан ОССР деп коет, Центр по расследованию коррупции, бул эл аралык уюм да, журналисттик. Сиздин оюңузча жакындарыңыздын аттары да аталып калды, анан ушунчалык чоң негатив болуп атат. Сиздин оюңузча ушундан кийин сиз ГСБктин жетекчиси болуп отурганга мына моралдык укугуңуз барбы деп ойлойсузбу? Иш козголуп атса, канчадан бери мына мен бул суроону деген сизге жарым жыл мурда да бердим элем. Мындай болуп атат да, кээ бир нерселер деген бат козголуп, бат табылып, бат камалып кетет да. Бул жерде болсо ызы чуунун баш аягы жок болуп, бирок деген аты жөнү аталып атса деле, ким эмне экенин билмексен баарыбыз салып атабыз. Ортодо деген эл кече чыгып алып кыйкырып атат. Силер деген баарыңар одним этим замазаны, баарыңар отурасыңар, ортодо бирдемени үмүттөп, же бирдеме долясында отуруп атасыңар дегенге чейин соц тармактарда жазып атышат да. Бул уят нерсе да. Мен ойлойм, мындай нерселер болуп аткандан кийин, ызы чыгып аткандан кийин, биякта коллегам да айтып кетти, пока расследование идет, сиз аралашпаш керексиз да. Өзүңүздүн оюңуз кандай ушул боюнча? Элдүрө Жагабековна, мен мыйзам боюнча тергөө ишине өзү аралаша албайм. Жетекчи катарында дагы. Тергөө процесстерин өзүнчө тергейт. 2014 болгон мен раматылык иним бизнесмен болгон. Мен анын жеке ишине эч качан аралашкан эмесмин. Бизде ушундай тартип бар, алар да менин жумушума аралашпайт. 2014-жылы мен башка системада иштегенмин. Бул нерсе мен териштирип тактап көрдүм. Мен Искендер деген иним болгон, каза болуп калды 2016-жылы. Ошол иним айылда жүргөн кезде Кытай инвесторлору келип, ошол жерде жанагы жергиликтүү жарандардан бир чынчыл тартиптүү балдардан керектебиз деп өздөрү келишкен экен. Инвесторлорчу келип ошол жерде бир токен байлыгын аукционго катышып, менин иними ошол жерге жетекчи бол деп суранган экен. Ким экенин мен ал кече билип, кече ызы чыккандан кийин мен билип атам да бул нерсени. Бул 2014-жылы болгон. Бакир Дулатович, мындай да, мен баардыгын түшүнөм. Мен да саясатта жүрүп, маалымат ар кандай бурмаланып кеткен жерлеринде эле көрүп атам. Өзүм деле ошого душар болуп атам. Бирок бул жерде деген мындай да, кантип бурмаласак деле баары бир биз күнөөлүү болуп калып атабыз, бийликте отурган баардыгыбыз, депутаттар дагы, сиздер дагы. Мен ойлойм, аягында шек келтирген мамлекет жетекчилерге бул сөз катуу тиет. Эл арасында мындай негативдүү түрдө реакция катуу болуп атат. Анан ортодо жүргөн таптакыр саясатка аралашпаган адамдар деле мындай площадька чыкканы бул мындай кызыктуу нерсе да. Анан буга чейин деле биз канча нерселерди көрүп жүрдүк элек. Акчанын аркасы менен жалданып келгендер да болуп атты. Кечээ телевизордо карап атып ким чыккан мен да көрүп жаттым. Такыр эч жака ар кандай сөздөр кетти да. Азаттык кетти, тиги жалданган тияк күч, бияк күч деп жазылып атат. Бирок сөзүн ачыгы мен ага ишенбейм. Анткени арасында жүргөн адамдардын мындай көбүн деле таанып атам. И бул жерден деген ачык, айкын болуш үчүн сиз деген как минимум должны воздержаться на этот период от своей профессиональной деятельности. Бунун аягы шек баардыгыбызга келет. Эгер сиз туура көрсөңүз, мындай акыйкаттуу адаммын, анан менин аброюм баарынан улуу деп көрсөңүз, мисалы сиздин ордуңузда мен болсом, мен ошентип ойломокмун да, ушул периодко я воздержусь деп. Аягында менин атымды аралаштырбасын, менин аброюма шек келтирилбесин деп. И Жеңиш Барпиевич, это действительно очень такая резонансная ситуация, и она очень скандальная ситуация. И я боюсь, что потом нам будет время на такое невозвратное, потом будет долго, мы будем это объяснять и долго будем доказывать. А сейчас есть такой хороший промежуток времени, когда надо отстранить всех лиц, которые здесь есть, все фамилии, которые есть. Я думаю, это и таможня, и ГСБ, и кто там еще в расследовании должен участвовать, да, и просто воздержаться на этот период, пока будет идти расследование. Потому что в конечном итоге это будет выглядеть как бы игнорирование мнения населения, да. Как бы нам не хотелось казаться
объективными, но сейчас любая информация, которая идет от Джоур Кенеша, любая информация, которая идет от правительства, она воспринимается в очень агрессивном ключе, что бы ни происходило. Поэтому я думаю, вам стоит над этим подумать. Спасибо.